Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин сүйүктүү радио угармандар. Биз Салам радиосунун обосунда кайрадан ачык микрофон уктуруусундабыз. Бүгүн биздин коногубуз тактап айтканда эртеңки 7-ноябрь маалымат жана басма сөз кызматкерлеринин күнүнө карата атайын сыйлуу коногубуз бар. Бизди YouTube каналынан ошондой эле Instagram түз байланышынан ошондой эле биздин 106.4 жыштыгынан уга алсаңыздар болот. Анда сиздер күткөн, биз күткөн коногубузду тааныштыра кетсем, Баткен медиа борборунун ТВ тележаатындагы директорунун орун басары Кайрат Жапаров. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Майрамыңыздар менен. Сизди алгач куттуктайбыз. Майрамыңыз менен. Эртеңки маанайлар кандай? Рахмат, маанай аябай жакшы. Анткени бул басма сөз ошо маалымат жаатындагы кызматкерлердин бир жылда бир келчү майрамы. Ал үчүн биз сөзсүз түрдө маанайыбыз жогору болуш керек. Сиз сураган маанай өтө жакшы. Эң сонун. Эң Демек, майрамдык куттуктоолор эрте күндө башталса керек. Ооба, майрамдык куттуктоолор бир жума мурда башталган. Ошол биз кызматташкан, биз ошол чогуу иш алып барган мекеме, ишкана, ошондой эле биздин көрүүчүлөр тарабынан ар кандай куттуктоолор, белектер келип жатат ошо жамаатка. Аябай жакшы бир сезимдер тартылып жатат. Демек, сыйлык, баягы куттуктоолор дагы журналисттердин чыгармачылык ишинде өзүнчө бир дем күч шык берет экен. Сөзсүз түрдө өзүңүз жакшы билесиз. Эми сиз дагы көп жылдардан бери ушул журналистика тармагында жүрөсүз. Ар дайым ушул эмеде нагрузкада деп койсок болот. Көйгөй көтөрүү, ызы чуу иш-чараларда көп жүргөнүбүздөн анан бул мындай белектер, мындай бир колдоолор дагы да бир ишмердүүлүктү алдыга жылдырып кеткенге мындай бир түрткү, жакшы түрткү болуп берди. Эми майрамдан кийин, майрамдык маанайдан кийин баары бир жумушубуз ошол журналистика, маалымат айдың эмес менен жумушка өтсөк да, ошол тележаатында деги эле биздин Баткен медиа борборунда кандай жаңылыктар болуп атат? Мына жыл жыйынтыкталып атат, жаңы жыл дагы босогодо турат дегендей. Ооба, өзүңүз жакшы билесиз, мына медиа борбор болуп бүтөлгөнүнө мына бир жылдын уже 100 болуп атат. Андан бери мына эми бүтөлүп, эми жумуш баштайын деп өзүңүз жакшы билесиз, карантин башталып кетти. Атың өчкөн вирус аябай бир түйшүктөргө салып кетти. Андан кийинки шайлоолор, бирок ал эмелерге тоскоолдук катары көрсөк болот да эми бул эмелерди. Ага карабай медиа борбор жаңыдан түзүлгөндүгүнө байланыштуу көп тармактуу газетасы, сайты бар, ТВ жаат дегендей иш колдон келишинче жумушту алып барып атабыз. Бир топ мындай студияларды жасалгалоодо, журналисттерге мындай бир түрткү берүүдө, аларды бир план менен иш алып барууга колдон келишинче бир аз өзгөрүүлөр болду. Эми толук кандуу өзгөрүү, мындай толук кандуу бир жаңылануу болуп кетти деп айта албайм. Ошондо бир ошого карата бир умтулуу аракеттер болуп жатат. Анан баягы жаңыдан түзүлдү деп атпайбызбы медиа борбордо? Анан дээрлик мына бир жылга чукул убакыт өттү да. Ага чейин коомчулук деле билсе керек, телегөрүүчүлөр деле жакшы билсе керек. Студиядагы жаңы жасалгалоолор, жаңы көрсөтүүлөр, алдыда дагы ушундай теле долбоорлор менен иштеп атасыздар. Сөзсүз түрдө эми мындай ачыгын айтыш керек да, бул жерде ачыгын сүйлөш керек. Мынау карантинге байланыштуу бизге мындай бир топ мындай бюджет каражаттар тартыш болуп атат. Мындай жарнамалык берүүлөр дагы тартыш болуп атат. Анан баардык жасалгалоо, баардык өзгөрүүлөр сөзсүз түрдө акчага келип такалат. Акча менен студия жасалат, кызматкерлердин айлыгын көтөрсөң, мындай жакшыраак иштөөгө эме болот. Ошого бизден бирден бир максатыбыз, эми планыбыз мүмкүн болушунча мындай көбүрөөк демөөрчүлөр менен иштешүү, долбоорлор менен иштешүү, ошол эле жааттан айлыктарды кичине көтөрүп берүү, ушул эле жетекчилик, ушул эле аракет менен болуп атабыз. Анан ошол менен бирге чыгармачылыкты дагы сөзсүз түрдө алып кетип атабыз. Ага ошол тиешелүү кызматкерлерди бекитип, анан жаңы долбоорлор жаңы ошол долбоорлор менен иштешүүдө өзүңүз жакшы билесиз, бизде шарт бир аз жакшы эмес. Анткени өзүбүздүн имаратыбыз жок.
өзүңдүн имаратың болбогондон кийин бир жерде мындай көбүрөөк бир акча коротуп жасалып башка кылуу деген утопия жерге барбайсың. Биздин жаңы имаратыбыз буюрса мына жаңы жыл алдында көчүп кирүү планыбызда турат. Дээрлик 80-90% аяктап калды жумушу. Анан ал жака баргандан кийин ошол сөзсүз түрдө студияларды жасап, жаңы бир жаңы өзгөрүү менен иш алып кетебиз деген биздин сиз сураган пландарыбыздын бири ушул. Анан аны менен бирге мына биз карантинге карабай көпчүлүк мына көрсөтүү жаңы көрсөтүүлөрдүн үстүндө иштеп атабыз азыр. Жаңы көрсөтүүлөрдүн программаларын түзүп, сценарийлерин түзүп, концепциясын түзүп, анан ошолорго карата кызматкерлерди бөлүп, кимисинин мүмкүнчүлүгү кайсыл жака. Ошого каратып, мына жаңы программаларды, жаңы эл көрө турган, элди тарта турган бир программалардын үстүндө бүгүнкү күндө иш жүргүзүп атабыз. Демек жаңы имаратта жаңы нукта чыгат экен да биздин. Сөзсүз Кудай буйрса эми ошондой ниет бар. Эми биргеликте буйрса аракетти кылабыз. Өзүңүз да мына кесиптеш катары жардам берип турасыз. Сөзсүз түрдө. Бул эми планга койгон менен эми ашырып беребиз дебейбиз, эми акырындап да этап менен ошол бир кечи мисалы бир көрсөтүүнүн студиясын жасасак, бир эмесин студиянын бир бурчун жасасак, дагы бир экинчи бурчту жасайлы деп, ар бир чыккан программаны өзүнө ылайыкташтырган бурчтарды жасайлы деп акырындап азыр уже башталды. Бизде өзүңүз да көрсөңүз керек, бул биздин ошол таланттуу журналисттерибиздин бири Расул Акматовдун жаңы кечки баткен көрсөтүүсүн уюштурдук. Ага жараша ошого колдон келишинче бюджетке карап, каражатыбызга карап ошол бурчту жасаганга аракет кылдык. Эми ар бир көрсөтүүгө өзүнчө бир бурчтарды жасайлы. Ушундай бир акырындык менен кечи студияларды түзүп, ушундай өзгөрүүлөр жасайлы деп атабыз да. Эң сонун. Ал эми баягы журналисттердин өзүңүз айткандай чыгармачылык дарыметин арттыруу үчүн сөзсүз түрдө баягы каржы дагы сөз таасирин тийгизет да. Анан алардын айлык маянасы мисалы үчүн калем акысы шартка байланыштуу же кырдаалга байланыштуу аксаган жок. Мурда кандай болсо ошондой эле келатат, бирок мен бул сумманы жакшы деп айтпайм. Анткени өтө буйрсалды пландар бар. Эми бул алып аткан сумма чын эле жакшы, жогору сумма эмес да. Ал үчүн ал берилип аткан айлык, гонорарлар мен толук кандуу мойнума алам жетекчи катары. Ал кызматкерлерди мындай түрткү бере турган бир маяна эмес да, каражат эмес. Аны көтөрөлү десек, берки азыр тартыш болуп атат өзүчө. Бирок кызматкерлерге миңден миң ыраазычылык айтыш керек. Ошого карабай колдордон келишинче өздөрүнүн тажрыйбасын, өздөрүнүн кесипкерлигин көрсөтүп келишти. Демек сизди угуп аткан болсо, биздин кесиптештерибиз ушундай жылуу сөздөр үчүн дагы өздөрү дагы кубанып атышса керек. Анда кийинки суроону өзүңүз деле буга чейин баягы мезгилдүү басма сөз тармагында иштедиңиз да. Анан ТВга келгенден кийин баары бир чөйрөсү бир болгону менен ишти алып кетүү тартиби бир аз башкачараак болсо керек. Баягы теориядан практикага дегендей. Эми мындай, мен көп жылдан бери ушул журналистика тармагы деген менен бул деле өзүнчө тармак эме бөлүнөт да, өзүнчө бөлүктөргө бөлүнөт. Өзүңүз жакшы билесиз, мен басма сөз мезгилдүү басма сөз тармагында иштедим. Ошону менен бирге кызматкерлер бар, кесиптештер бар, алар менен чогуу чара менен түшүнүктүү эле да делеген тармак. Бирок жетекчилик деген бул барып бир көрсөтүү даярдап келиш же башка эмес. Жетекчилик болгону уюштуруучулук. Ошолор кызматкерлерге шартты түзүп берүү, аларга багытты берүү, аларга мындайча айтканда күч болуп туруп берүү жагы да. Колдон келишинче ушул жагын аракет кылып атабыз. Анан өзүнчө бир көркөм кеңештерди түзүп, ар бир көрсөтүүдө боюнча пикирлерди айтып, ушундай бир сиз айткандай кесибим мисалы башка болгондо бир аз кыйналышы мүмкүн эле. Мындайча айтканда сварщикпи же болбосо финансист болгондо чын эле бул кесип мага такыр бейтаныш болушу мүмкүн. 10 жылдан бери мен журналистикага аралашып, ушул тармакта кесибим да ошо болгон. Ашканасында жүргөн. Өтө деле мындай бир кыйынчылык жок, өзгөрүү мындай болушу мүмкүн. Эми өзүңүз да мына радио тармагына мындай келсек, бул жагында дагы мисалы ошол эле бир эле маалыматты элге жеткирүү, бирок ар түрдүү ыкмада. Ал бизди маалымат жеткирүү биз үчүн проблема эмес.
аны жеткирүүнүн ыкмасын өздөштүрүп алуу көп деле мындай маселе жаратпайт. Ошон үчүн мен ойлойм ТВ тармагы мындай эме болгон жок. Оорчулук жараткан жок. Эң сонун ушул жоопту күттүм эле дейми. Андан кийинки суроо ушул журналисттердин бир күнү экинчисине такыр окшобогондугу менен башка кесиптин дагы өкүлдөрүн да көп кызыктырат эмеспи? Анан кызыктуу күндөргө өтсөк керек. Алгачкы журналистикага болгон кадамыңыз кантип, каерден башталды эле? Азыр соц тармактарда дагы качан каерден тааныштык деп аябай бат жайылып кеңири пикирлерди жаратып атпайбы? Менин мурда ушул мектепте окуп жүргөндө эле уже буга кызыгуу болгон. Өз алдынча макалаларды жазып, өз алдынча бир мындай ар кандай бир иш-чараларды уюштуруп, мектепте деле мындай кызыгуу бар эле. Андан кийин студент болгондон кийин мен биринчи кадамым ушул экинчи курстан, ачык экинчи курстан башталды журналистика тармагы. Анда жаңыдан сайт тармагы эми башталган мезгил болчу 2006-жылдары, 2006. Эми сайт тармагы азырынча мындай өнүгө элек тармак болчу. Ошондо өзүңүз жакшы билесиз, медиа эксперт, күчтүү ушу журналист агаларыбыз Марат Токоев жакындан таанышып, ал сабак берип, ушул Аймак News деген сайт ачылган. Ошодон башталган. Ушул сайтка материал берүү, сайтка материал жайгаштыруу, ушул аймакта кабарчы болуп, мен биринчи ушул экинчи курсумда ошол жерден башталган. Алгачкы эми. Эң кызыктуусу мурда эми анда кесиптик дараметим өтө мындай жакшы болбогондуктан бул жерге барганда тартынып, суроо бергенде кыйналып, ушундай болчу да. Анан алгачкы материалды эле билем. Анда эң алгачкы материалым ошол стадиондо милициялар менен элдин бир аз эмеси болгон 2006-жылдары. Милициялар элдерди баклашка аракет эткен. Ошол материалды жазып чыккам. Биринчи материал эсимде да. Анда сайтка жайгаштырып, видео тартып ошондой болгонбуз. Ошол. Ошондо биринчи макалаңыз мисалы үчүн коомчулукка жеткенден кийин кандай сезимдер болгон? Аябай мындай макала, материал жасаган эмгегиң бул журналист үчүн баласындай эле болот. Баласыны кандай бап эстесең, макалаң өзүң эми туура ал кесипкөй адамдар анын кемчилигин көрүп турат, каталарын көрүп турат, бирок сен алардын мойнуна алгың келбейт. Сен өзүң балаңдай көрүп, ушундай бир өзгөртсө жиңиң келип, ачууң келип, неге мынтет, андай мынтет депчи. Өзгөртүп бүтүп туруп алдыңа ушундай коюп койсо аябай жакшы көрүнөт да. Ал чыккандан кийин эми өзүңчө аны сактап коесуң. Андан кийин газеталарга материал жазасың, аларды да сактап эми өзүңчө айттым го, балаңдай кылып бап эстейсиң да, ушундай бир өзүнчө бир балалуу болгондой эле бир сезимдерди калтырат. Демек ошол материалдар азыр деле сакталат. Сакталат. Демек өз кесибин сүйгөн журналисттин эмгеги десек болот. Ал эми азыр мына өзүңүз айтып өткөндөй сөз арасында айттыңыз, дээрлик 10 жылдан бери жүрүсүз да бул тармакта. Чанан 10 жылдан бери коомчулук деле, алардын пикири деле, технология деле укмуштай өзгөрүп атпайбы? Анан айрыкча журналист болом дегендер жаштар арасында көбүрөөк да. Анан ошо жаштарга биринчи кадамды кайсыл жерден башташ керек? Кандай кеңеш берет? Биринчи кадамды мектептен башташ керек. Мектепте кантип башташ керек? Мектепте аябай окуш керек. Аябай адабий китептерди көп окуш керек. Ар түрдүү маалыматтарды көп окуш керек. Адам биринчи өзүнүн жан дүйнөсүндө, мээсинде маалыматты кандай жеткирүү, аны кандай жол менен, кайсы сөздөр менен жеткириш керектигин ал сиңириш керек. Ал сиңирип барып отуруп, ал бат эле барып туруп техниканы кармаганы менен андай колдонгонду билбесең, жазганды билбесең, сен журналист эмессиң. Анда такыр кетпейт. Биринчи сиз айткандай сөз байлыгын көбөйтүшүң керек. Сен жазышың бияктан бирдемке болуш керек да, анан кийин жазасың. Бияктан мындай жанагы мындай бизди мындай айтканда, ошол Марат агай ушинтип айтканда, 14 жыл мурда айткан экен. Эгер сен журналист болом десең, ал ушунчалык жакшы көп окушуң керек. Анан материал жазып атканыңда, же кабар жасап атканыңда, же уже кабарга кетип атканыңда, бир иш-чарага кетип атканыңда, жанагы машина айдап кетип атканыңда, скорду салганыңда, мен азыр мына скорго салам, тигинде мындай деген бир ойлонбойсуң да, мисалы машина айдаганда. Өзү колуң иштеп кете берет, автоматтык түрдө эле 2-ге 3-ге 4-ге салып кете бересиң да, аны эч ойлонбой туруп салып кетесиң да. Материалга кетип атканыңда деле ошондой болуш керек, ошондой ыкмага жетишиңер керек деп үйрөтөт эле да. Сен барып мынаны кандай жок, ал өзү сен уже даяр болуп,
жетери уже маалыматка жеткичеңди сен уякта материал маалыматтын эмесин түзүп кетишиң керек. Мындай берем, бул түптө берем, бир жымнасын берем, тигиндей ыкмада берем дегенде бир жол жобосун. Ушундай бир кеңештер берет элем. Октап атып дагы материал жаза турган болуш керек. Жаза турган болуш керек. Көп окуш керек эң негизгиси. Анан техниканы өздөштүрүп алса болот. Техниканы тез эле өздөштүрөсүң. Анан нар жагыңда болуш керек. Нар жагында дээриңде болуш керек. Дээриңде билимиң болуш керек, деңгээлиң болуш керек. А техниканы бир жолу, эки жолу көргөндө ал техника маселе эмес. Аны көчөдө жөнөкөй эле карапайым элде эле тартып салып. А материал да элге жеткиликтүү болот. Бул өзүнчө бир чоң талапты талап кылат да. Азыр деле демек өзүңүздү өнүктүрүп курчутуп турат экенсиз. Сөзсүз түрдө ар бир чыккан сайттагы материал болобу, теледеги болобу, радиодо болобу. Мен өзүм мына машинеде эми музыка укпайм. Жалаң радио угам. Радиодо сиңип калат уже эмне деп сүйлөп атат, кантип сүйлөйт, андан кийин эмне берет. Уже күнүгө машина айдайсың канча жылдан бери күнүгө уже сиңип калат. Уяр телевизор көрөсүң, материал. Ал көрүш керек, окуш керек, анан ошону практикада көрүш керек. Өзүбүздө үстүбүздөн иштеп турабыз. Иштебесең калып кетесиң артачы. Себеби өтө тез кетти азыр. Сиз айткан ушул сапаттар мисалы үчүн азыркы жаштарга мүнөздүү деп айта аласызбы? Эми кээде азыр жаштар көпчүлүгү эми баарын деп айтпайм. Журналист десе эле мындай бир жерге барып ызы чуу жаратканды, анан кийин бир көйгөйдү бирөөнү эмени мындай отко алып сууга салып тигиндей мындай кылганды эле үйрөнүп мындай журналист деп байкап калды, күчтүү журналист депчи. Мисалы ал көпчүлүк айрым эми бардыгы дебейм, бар да ошондойлорчу. Ал өтө туура эмес аракет да. Мисалы жаман жагын жазып коюш, сын пикир жазып коюш өтө оңой. Аны жөнөкөй эле бир карапайым элге айттырсаң деле ал деле айтып берет, укмуш кылып айтып берет жаман жагынчы. Бирок анын чыныгы эмесин ачып берүү көпчүлүгүнө колдон келе бербейт да. Бейтараптуулукту сактап, мисалы бир эле эмени жаман жагын эмес, анын негизги мындай стандарттарды сактап алып чыгыш баардыгына колдон келе бербейт. Ошон үчүн мен ойлойт элем азыр жаман жазып эле бирөөдү жамандап коюп эле анан ага ызы чуу жаратканды деле мындай журналист катары кабыл ала бербеш керекчи. Журналист деген мисалы басма сөз тармагында иштесеңиз, ал окуган сиздин материалыңызды окуган адам ошонун көз алдына элестетиш керек. Ал ошол окуяга аралашып кирип кетиш керек да. Бир жерде иш чара болду, ошого кирип, ошо менен накта кимиси оң каарман, кимиси терс каарман, аны өзү ажырата билиш керек да. Анан эч качан журналист бирөөнү жамандап, экинчисин мактаудын укугу дагы жок, акысы дагы жок. Бирок сенин жазган материалыңдын ичинде ал өзү анализ чыгарганга ушунчалык мүмкүнчүлүк жаратып бериш керек. Мисалы басма сөз тармагында, теле тармагында деле ошол, радио тармагында деле ошол да. Ошол жаганы, ошол мүнөздү калыптандырыш керек деп ойлойм азыркы жаштарчы. Эң сонун. Демек биз азыр өзүңүз дагы сөз арасында айтып өттүңүз. Бизге айткан агайлар ушинтип айткан депчи, 14 жыл өтсүн мейли, 20 жыл өтсүн баары бир эсибизде калып атпайбы. Анан Кыргызда баягы устат шакирт деген жакшы жүрүлгө бар эмеспи? Анан деги эле сиздин ушул журналистика тармагына келүүңүздө кимдер сизге устаттык жолун көрсөтө алды, үлгү боло алды? Анан дагы биздин аймакта мисалы үчүн Баткенч өлкөмүндө кайсыл журналисттерди мисалы үчүн устат деп эсептей элеңиз? Мисалы үчүн макаласын окуп таасирленесе балким. Эми ачыгын эле айтайын, ошол алгачкы окутуп, алгачкы эмелерди үйрөнгөндө эле уже устат катары адам ажырата биле баштайсың да, кимди устат катары көрсөң болот, кимди устат катары көргөнгө болбойт да, мисалы аны. Мен сизге жана айтып өткөндөй, Марат Токоев жакшы бөлүп окутту. Мен анын ичинде устат катары көрөмүн. Азыр деле байланышып, кээ бир маселелер боюнча сурап турамын. Ошону менен бирге азыр Жалал Абад медиа Тургунбай Алдакулов деген агайыбыз бар, басма сөз тармагында да. Ал да көп нерсени үйрөттү, аны да устат катары көрөм. Анан ушул мурда ушул дефакто кезинде жаңы түзүлгөн азыр көп проекттер менен иштешкен Чолпон Озбекова деген эжебиз бар. Жакшы күчтүү журналист, эксперт деген. Аны дагы устат катары көрөм десем болот да. Анан Баткенге келсек, Баткенде бардык эле ушул кесиптештер Баткенде деле мындай
мен устат эмесмин деп сөзсүз түрдө эле тарбиялаган адамды айтпайсың да. Мисалы аябай күчтүү журналисттер бар, мисалы Жеңиш ака бар, Айдаров да, мисалы анын материалдарын көрүп, анан билбеген нерселерин көрөсүң да, аласың. Демек, мындай устат катары деле кабыл алсаң болот андай кишилердичи, мисалы карайсың, көрөсүң, аябай сонун да, мисалы өзүңдүн мындай кыла албаган иштериңди кылып атканын көрсөң, демек ошондон карап үйрөнүп атсаң да, мисалы эми мен мындай сайт, радио тармагында айттым да, эми басма сөз тармагында устат боло албашы мүмкүн магачы, мисалы. Себеби басма сөз тармагында биз көп жылдан бери эмгектениптен аны аябай жакшы өздөштүрдүк, билебиз. Бирок радио тармагында, сайт тармагында анын жасаган материалдарын көрүп, мындай таасирленесиң, сыйлайсың, урматтайсың, чыныгы журналист катары көрөсүң, устат катары деле кабыл алсак болот да. Андан башка дагы мисалы үчүн азыр айрыкча жаштар ошол эле жалпыга маалымдоо каражаттарындагы көп ачылып атпайбы, бизде деле Баткенде деле Кудайга шүгүр болуп калды да. Анан көбүнчө ушул сиз каналды которбой көргөн каналдар, же болбосо баш көтөрбөй окуган, же болбосо сиз уккан радио каналдар кайсыларды эсептейсиз? Мен эми тандап сын айтканга азыр деңгээлим жетпесе керек, себеби ар бир массалык маалымат каражаттары. Бирок телегөрүүчү катары, сиз көрүүчү катары өзүңүздүн табитиңиз болот. Мен азыр эми Баткен ТВга ишке келгениме байланыштуу, ал үйгө мисалы эртең менен жумушка келгенден кийин кечке үйгө баргандан кийин сөзсүз түрдө Баткен ТВны көрөм. Анан ошо Ало То 24-тү көрөм көбүнчө. Кабарларынан таанышам. Анан Баткен ТВнын кемчиликтерибизди карап отурам. Чалабыз, мындай болуп атат деп. Ошону менен бирге газетаны мындай бир алганда 10 алам. 10 алам. Анан ал жердеги авторлор, ал жердеги журналисттер уже көп жылдан бери билесиң да, таанисың. Анан материалдар баарын окуй бербейсиң, тандап авторуна карап туруп окуп кетесиң. Көпчүлүгүнүчү. Анан радиодо мындай жаңылыктарга которуп турам да, тез эле. Мисалы, саламда бүттү жаңылык. Мин кыялдан чыгат, Тумардан чыгат, Маралдан чыгат дегендейчи. Жаңылыктарды окуп, ошол эле жерде азаттыктын материалдары чыгат. BBC ар биринин мисалы өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы көп укпай калган, Баткен боюнча укпай калган маалыматтарды мисалы мен саламдан алгам, машинеде кетип окугам да. Анан биз бердик ушу материалды депчи. Кийин бир карасың, берилип болсоң айтасың, ушундай кетти ошол эми бардыгын эле колдон келишинче, убакыт жетишинче эле карап чыгабыз да. Демек, убакытты туура пайдалануу менен эле жумуштагы кызматтык жоопкерчиликти да биринчи деп коебуз. Анан журналисттин мисалы үчүн бир күнүндө бир белгилүү бир график түзүп алууга болобу? Мисалы үчүн мүмкүн эмес, такыр мүмкүн эмес. Графиктин себеби бизде өзүңүз жакшы билесиз. Күтүлбөгөн окуялар, күтүлбөгөн иштер аябай чыгат. Күтүлбөгөн чакыруулар, телефон чалуулар, анан жетекчилик тармакта иштегенден көрө мындай жооптуу эме иштердин бөлүнүп калат, аны кылган депчи. Күнүгө ар кандай тапшырмалар келип калышы мүмкүн да. Мисалы тапшырма эмес, мына мисалы коронавирус боюнча тигинде мындай берип койгула, анан тиги деген бир эме болуп калат. Анан ошентип сиз план түзгөн мүмкүн эмес да. Кээде түнгө чейин калып кетесиң да, мисалы монтаждоп карап отуруп каласың. Кээде эртерээк бүтүп калса эртерээк кетип каласың. Ушундай бир план менен жашоо журналистте жок да. Демек, убакыт аябай тар. Убакыт аябай тар. Эми тамаша иретинде айтсак деле, мисалы бала чакаң кантип чоңоюп атканын деле байкабай каласың да кээдечи. Кечинде барсаң уктап калган болот. Эртең менен алар уктап атканда туруп кетип каласың да. Анан алар суббот эс алуу күндөрү деле иш чыга берет журналисткечи. Келип карап туруп башка депчи. Мындай бир тааныш билиштер менен катташуу, тиги бу деген нерселер дээрлик өтө аз болуп калды да. Өтө аз. Анан убакыт өтө тар. Демек, үй бүлөлүк маселелер экинчи планга жылып кетти. Экинчи планга жылып калат. Бул мындай каалайбызбы, каалабайбызбы, ошондой жылып калат. Эми мындай да берки кесиптештер катары эле, жамаатташтар катары эле биздин айлык маянабыз деле жарбайт. Чын айтканда, андан көрө башка иш кылсаң, ошол айлыкты бир жылга тапсаң,
Ошон үчүн патриоттор иштейт деп коюңуз. Ошон үчүн патриоттор иштейт, арга жок, иштеш керек. Өзүң кесибиң сүйгөн кесип, башка кесип жакпаса, эмне кыласың? Башка иш колдон келбесе, өзүң жан дүйнөңө берилип койгон ишиң болсо, арга жок. Арга жок эмес, эми сүйүп иштейбиз да. Эң сонун маек болду. Анда бизге берилген убакыт дагы соңуна чыгып баратат. Өзүңүз айткандай убакыт аябай тар, учкул экен. Анда сизге сөз соңунда мүмкүнчүлүк берели. Жалпы кесиптештерди куттуктасаңыз болот. Сизди угуп аткан үй бүлөңүзгө салам жолдосоңуз болот. Рахмат, ушундай мүмкүнчүлүктү бергениңиздерге сиздерге рахмат. Бул эртең ушул биздин маалымат жана басма сөз байрамы экен. Бул аябай чоң бир жоопкерчилик, айрыкча Кыргызстанда эл аралык башка бир маалымат булактарында иштесең, анда көп деле мындай каражат жагынан тартыш болбошу мүмкүн. Бирок Кыргызстанда маалымат каражаттары, ушу жергиликтүү маалымат каражаттарынын аябай айлык майы аз. Бирок ага карабай сиз айткандай патриоттор, кесибин сүйгөндөр, эл үчүн кызмат кыламдар деген иштеп атат. Аларды мен чын жүрөгүмдөн урматтайм жана сыйлайм. Кесиптик майрамда куттуктайм ошолор катарында. Сиздер жамаатыңыздарды, сиздер деле ушу бизде иштейсиздер, жакшы билебиз. Баардык жерде бирдей деп айтчы. Анан баардыгыбыздын үй бүлөбүздө тынчтык болсун, амандык болсун. Негизгиси кырдаал өтө кооптуу. Мен өзүмдүн жакындарым деле азыр ушул вирустан ооруп кыйналып жаткан учуру. Вирустан аман болуңуздар, карантин эрежелерин сактаңыздар. Эч качан үй бүлөлөрдө оору болбосун. Баардык мекендештерибиз ден соолукта болсун. Рахмат сизге жана сиздер жетектеген жалпы жамаатка, кесиптештерибизге дагы бүгүнкү, тагыраак айтканда эртеңки майрам кут болсун дейбиз. Ден соолукта болуңуздар. Ар дайым ушул элдин сыймыгы болуп, жакшы күндөрдө, ушундай майрамдарда, ушундай эфирлерде жолугушуп жүрөлү, сыйлоо күндөрдө жолугушуп жүрөлү. Сиз дагы үй бүлөңүз менен аман болуңуз, оору сыркоодон алыс бололу. Жергебизде тынчтык, элибизде аманчылык болсун. Амандыкта барыңыз. Урматтуу биздин сүйүктүү радио угармандар, биз бүгүнкү эфирибизди тагыраак айтканда эртеңки 7 ноябрь басма сөз жана маалымат күнүнүн урматына уюштурдук. Биздин коногубуз Баткен медиа борборунун теле жаатындагы директорунун орун басары Жапаров Кайрат мырза болду. Келерки берүүлөргө чейин мен сиздер менен коштошуп калам. Амандыкта туруңуздар, биздин толкундан алыстабаңыздар.